Мыйзам долбоорунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин кезектеги жыйынында сырткы видео байкоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Бул багытта Ички иштер министринин орун басары Эркебек Аширходжаев маалымат берип, бул демилге айрым мыйзамдын ортосундагы карама каршылыктарды жоюуга багытталгандыгын билдирди. Себеби аталган берене 2019 жылдын күчүнө кирген кодекстерге ылайык шайкеш келтирүү үчүн келтирилген. Бирок 2020 жылдын 1-декабрында жаңы Кыргыз Республикасынын жаңы кылмыш жаза кодекси жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин күчүнө киргенге байланыштуу оңдоолорду киргизүүнүн максатка ылайыктуу эмес деп эсептейбиз. Ошондой эле жүргүзүлүп жаткан масштабтуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын имитациясынын алакагында сырткы видео байкоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын сырткы видео байкоо жөнүндө мыйзамын 8-беренесинин 1-бөлүгүндө өкмөт деген сөздөрдү министрлер кабинети деген сөздөргө алмаштыруу сунушталат. Талкуунун жүрүшүндө депутат Алтынбек Сулайманов айыл өкмөтүнүн негизги бөлүгү дотацияда экенин эске салып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан сыртка видео көзөмөл системасын орнотууну каржылоо булактары маселесин көтөрдү. Бул жерде түшүнүксүз болуп калат да. Республиканский бюджеттен кетпеген менен местный бюджеттерден, спонсорлордон же башкалардан бул косвенный или прямой болгондо деле чыгым болуп атпайбы? Бул видео жабдыктар азыр сиз айткандай арзан эмес. Алар өздөрү араң эметип атканда каяктан акчаны каржылашат, кандай кылышат? Эми милицияга сиздерге кылмыштуулукту ачканга, башка кылганга жеңил болот, жакшы бул чагы. Бирок каржы маселеси азыр эртең сиздер алардын баарын пресска алып баштайсыздар, милдеттүү мыйзамды аткарыш керек. Туура бул түшүнүксүз болуп калат. Азыркы деле учурда биз милдеттүү түрдө койдуруп, Бишкек шаар боюнча, Ош шаары боюнча деле биз ашыкча каражат деле кеткен жок көп деле. Бул боюнча спонсорлордон табылып атат, акчалар түшүп атат. Бир камера, допустим, 1,5 миңден 2 миңге чейин бир камера. Ал эми жыйында депутат Бакыт Төрөбаев кылмыштардын алдын алуу жана иликтөөдө сырттагы видео көзөмөл системаларынын сакталышы жана натыйжалуулугу боюнча токтолуп, видео байкоо аркылуу биз кылмыштарды ачып атабыз, алдын алуу иштер жасап атабыз, жардам болот бизге, туурабы? Бакыт Төрөбаев биз видео байкоо киргизгенден бери, цифровизация киргизгенден бери жылына бизде бир 15-20 тоно разбой карактуу фактылар ачылбай калышы, 5-тен 4төн убийство ачылбай калышы, киши өлтүрүү. Азыркы бизде мен билгени бир 2 эле убийство ачылган жок республика боюнча, 2020 жыл боюнча айтып атам да. Разбойдон да ашып кетсе 4 ачылган жок да. Башкача айтканда кылмышты ачуу, оор жана өтө оор кылмыштар ачуу боюнча бул жана аябай эле жардам тийип, биздики киши аябай астыга жылды. Эми биз республика боюнча көп жерге видео байкоо орнотсок, бул биринчиден бул кылмышты алдын алуу болот, үйдөн уруу болуп атат, мал уурулук болуп атат. Ошону трассаларга коюп, видео камераларды керектүү жерлерге өзүнүн оперативдик жерлерге керек койсок, биз бул кылмыштарды ачуу дагы көбөйөт, кылмышты алдын алуусу болот. Видео байкоо турган жерге оңой менен ууруу да барбайт. Жыйында айрым эл өкүлдөрү сырттагы видео көзөмөл системасын орнотуу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары эмес, санариптик өнүктүрүү министрлиги алектениши керек деген ойлорун ортого салышты. Өз кезегинде комитет төрагасы Медербек Алиев видео көзөмөл системаларын ишке ашыруу процесстерине өзгөчө көңүл буруп, купуялуулук иштерин изилдөө зарылдыгын белгиледи. Ал кээ бир өлкөлөрдө сырткы видео көзөмөлдөр жарандарды тыңшоо үчүн колдонуларын эске салды. Мындай пикирди колдогон депутат Алишер Козуев сыртка сапаттуу видео көзөмөлдөө системасын орнотуу керектигин кошумчалады. Сиз айтып аткан эң сапатсыз камералар ал атына гана коюлуп турат, бирок тактап келгенде ал жерден натыйжа чыкпай калат. Себеби бул практикада бар. Жеке тараптардын камерасына келип, укук коргоо органдары ошол жерден натыйжа алып кетип атышат. Сиздер айтып аткан ошол арзан, сапатсыз камералар же машинанын номерин тааныбайт, караңгыда же бир жамгыр убакта же кар убакта жакшы сапаты жакшы болбой калат. Ошон үчүн бул жерде эгерде чындыгында кызыкчылык боло турган болсо, мамлекеттик бюджеттен бөлдүрүп, сунуш кылып, ушул мыйзам долбоорго кошумча кошсоңуздар жакшы болсо керек деп ойлойм. Талкуунун жыйынтыгында комитет сырткы видео байкоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун биринчи окууда жактырды. Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио.